Урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Сиздер менен мен тарых жана география мугалими Иличбек Турдубекович. Сиздер менен көгүлдүр экрандын астында көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Өткөнкү теле чыгарылыш сабагыбызда биз сиздер менен Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн Борбор Азия боюнча күрөшүү жөнүндө кеңири тааныштырып, ар түрдүү маалыматтарды берип кеткенмин. Бүгүн биз улуу Кыргыз дөөлөтү, орусча айтканда Кыргызская великодержавие жөнүндө кененирээк маалыматтар менен тааныштырып кетмекчимин. Улуу Кыргыз дөөлөтү бүгүнкү сабагыбыздын саны 7-чи сабак. Кыргыз улуу дөөлөтү жөнүндө эмнени айтмакчыбыз? Улуу Кыргыз дөөлөтү 9-кылымдын ортосунда пайда болуп, 10-кылымдын баш чендерине чейин Борбордук Азиянын ири ээликтерине бийлик жүргүзгөн орто кылымдардагы Кыргыз каганатынын тарых илиминде алгачкы жолу академик Бартальд улуу Кыргыз мамлекети улуу Кыргыз дөөлөтү деген термин менен атаган. Биз үстүртөдө айтып кеткен жанакы уйгур мамлекети менен болгон согуштан кийин, бул уйгур мамлекетин жеңгенден кийин Кыргыз мамлекети кантип пайда болгондугу жөнүндө бүгүн ушул Кыргыз улуу дөөлөтү жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Орто кылымдардагы кыргыз уурулары биздин замандын 4-кылымынан 9-кылымдын ортосуна чейинки мезгилде Түштүк Сибирь аймагындагы Енисей дарыясынын жогорку агымын мекендешкен. 6-кылымдан тарта түрк каганаты 552-жылдан 744-жылга чейин пайда болгон. Ал эми чыгыш түрк каганаты кулагандан кийин уйгур кагандыгы кыргыздарга үстөмдүктөрүн орнотууга аракет жасап келишкен. 758-жылы уйгур каганы Моюн-Чор, Баян-Чор, Маньо-Чжо Кыргыз мамлекетин басып алат. Бирок кыргыздар уйгурлардын үстөмдүгүн кулатууга ар дайым аракет жасашкан. 795-жылы кыргыз уурулары уйгурларга каршы ири көтөрүлүш уюштурушат. Көтөрүлүштү уйгур каганы Кутлук аяусуз жазалоо менен баскан. Муну сиздерге жанакы Борбордук Азия үчүн болгон күрөштө айтып кеткенбиз. Дагы бир жолу ушул жөнүндө айтып жатабыз. 820-жылы уйгур каганатынын алсырашынан пайдаланышкан кыргыздар аларга каршы кайрадан көтөрүлүшкөн. Согуш 20 жылга созулган. Бул мезгилдин ичинде кыргыздардын борборлошкон бийлиги күч алган. Ал эми уйгурларда болсо саясий кризистин өсүшү менен алардын кагандыгы барган сайын начарлай берген. 830-жылдардын аягында кыргыз кагандыгын башкарып турган Ажо жакын арада уйгур каганынын ордосу Ордобалык шаарын басып ала тургандыгын ачык айтып эле коркута баштагандыгы тарыхта белгилүү. 839-жылы уйгур кагандыгында такталашуу чыры менен бирге өтө оор жут башталат. Бийликке нааразы болгон уйгур кол башчысы Гюкү Мохе абалдан пайдаланып кыргыз ажоосун уйгур жергесине чакырып келет. Ордобалыкка жакын жердеги кыргыздар менен уйгурлардын аскерлеринен чечүүчү салгылашуусунда кыргыздар толук жеңишке жетишип, 840-жылы уйгур каганатын кулатышкан. 840-жыл биздин кыргыздар үчүн эң бир улуу жылдардын бири деп койсок болот. Мына ушул Борбордук Азия үчүн болгон күрөштө ошол жерде жайгашкан чыгыш түрк каганаты кулагандан кийин, ушул уйгур мамлекети, уйгур каганы кулагандан кийин 840-жылы ушул эбегейсиз зор эгемендүүлүккө жеткен кыргыз мамлекеттүүлүгү пайда болуп, ушул 840-жылы жылдан баштап кыргыздардын улуу, мындайча айтканда, державасы пайда болду деп койсок болот. Кыргыз ажоосу Ордобалыкты талкалап, өрттөп, уйгур каганынын эң көп байлыктарын олжого түшүрөт.
Ошондой эле Кытай императорунун кызы Уйгур каганынын аялы Ханыша Тайхени туткунга алышат. Кыргыздардан жеңилген уйгурлар ар кайсы тарапка качууга мажбур болушат. Алардын бир бөлүгү чыгыштагы Манчжурияга, экинчилери Кытай өлкөсүнүн түндүк аймактарына, үчүнчүлөрү батыштагы Иртыш дарыясын көздөй, ал эми 4-чү бөлүгү Чыгыш Теңир тоодогу Турфан өрөөнүнө катышкан. Уйгур каганатын талкалагандан кийин кыргыз ажоосу качкан уйгурларды толук жеңүү үчүн ар тарапка аскер кошундарын жөнөткөн. Алардын бири Манчжурияга барып, манжурлар менен согушуп качып барышкан. Уйгурларды кайра кайтарып келгендиги белгилүү. Уйгурлар менен болгон согушта жолтоо болбош үчүн кыргыз ажоосу Кытай императоруна өз элчилерин тез жөнөтүп турган Тапу Алп Сол жана башка элчилер Кытай мамлекети менен алакасын чыңдоого аракет жасаган. Качып кетишкен уйгурларды баш ийдирүү максатында кыргыз аскерлери Чыгыш Теңир тоо аймактарына келишкен. Алар 5 балыкты басып алган жана Гоби чөлүнүн түштүгүндөгү Эдзингол суусуна чейин жетишкен. Ошондой болсо дагы качкан уйгурларды толук баш ийдире алышкан эмес. Теңир тоого качып келишкен уйгурлардын бир бөлүгү бир топ мезгилден кийин Турфан ойдуңуна жаңы уйгур мамлекети Уйгур Иди Куттугун түзүшкөн. Уйгур каганатын талкалаган кыргыз ажоосу 840-жылдан тартып мурунку уйгурлар башкарган аймактарды уйгурларды толук бийлеп калат. Анын ээлиги чыгыштан Манчжуриядан тартып батыштагы Эртыш дарыясына чейин, түндүктөгү Енисей дарыясынын боюндагы Минусин өрөөнүнөн түштүктөгү Чыгыш Теңир тоо аймактарына чейинки жерлерге тараган. Кыргыз ажоосу өзүнүн ордосун мурдагы уйгур каганынын борбору болгон Ордо Балыкка көчүрүп келүү менен бирге кыргыздардын көп бөлүгүн Енисей боюнан Кангай тоолоруна жер которткон. Борбордук Азия чөлкөмүнө кыргыз кагандыгынын үстөмдүгүнүн орношу кыргыз мамлекетинин күч алышына алып келет. Кыргыз ажоосу борборлошкон ажоолук бийликти чыңдаган. Каганаттын башында ажоо турган, андан кийин мамлекеттик 3 чоң бий болуп, аларга батыш жана чыгышка бөлүнгөн башкаруучулар баш ийишкен. Бирок улуу кыргыз мамлекетин негиздеген ажоо жеңиштен көп узабай эле 847-жылы каза болот. Анын мураскерлери борбордук Азиядагы зор аймакты 9-кылымдын аягына чейин башкарып турушкан. Улуу кыргыз мамлекетинин качан жана эмне себептен кулагандыгын көрсөткөн так маалыматтар жок. Мына ошондуктан бул жерде тиги ажоону ажоо деп эле белгилеп, Барсбек Каган сыяктуу ушундай аттарды коюшкан эмес. Бул жерден эле ажоо деп эле же болбосо Каган деп гана белгилеп коюшкан. Бирок бул мамлекеттин 10-кылымдын баш чендеринде алсырап кулашына карай кытайлардын Пяо жортулдары себеп болгондугун байкоого болот. 10-кылымдын биринчи чейрегинде Манчжурия аймагында кара кытайлардын Пяо мамлекети түзүлүп, алар ошол эле мезгилде кыргыздардын ордосу жайгашкан Кангай тоолоруна бир нече жолу жортул жасашкан. Анын негизинде Пяо мамлекетинин чектери батышта Алтай тоолоруна чейин жеткен. 10-кылымдын башында улуу кыргыз мамлекети кулагандан тарта кыргыз уруулары 2 аймакка бөлүнүп калышкан. Алардын бир бөлүгү мурунку ата мекени Енисей боюнда болсо, экинчи бөлүгү Монгол Алтай тоолорунун байырлап калышкан. Ушундан тартып Чыңгыз хандын чабуулуна чейинки мезгилде кыргыздар тарых жазмаларында Енисей жана Кыргыз аймагы деген 2 бөлөк чөлкөмдөрдө эскерилип калышат. 9-кылымдын ортосунан 10-кылымдын башына чейин борбордук Азиядагы ири аймактарга бийлик жүргүзгөн кыргыздардын каганаты
күч кубаттуу ири мамлекетке айланган. Байыркы түрк элдеринин бири экинчи түрк кагандыгы начарлагандан кийин уйгурлар карлуктар басмырлардын биргелешкен күчтөрү аны талкалаганда көчмөндөрдүн жаңы тала дөөлөтү уйгур кагандыгына тийген эле. 8-кылымда Борбордук Азияда үстөмдүк уйгурлардын колунда эле. Уйгурлар эзелтеден бери Борбордук Азиянын талаларында жашаган. 700 дагы бир жолу бул жерден токтоло кетелик. 840 жылдарга чейинки убактарда ушул уйгур кагандыгы аябай дагы бир жолу эскерте кетчү нерсе, ошол күчтүү мамлекет болгон. Уйгур каганаты абдан күчтүү мамлекет болгон. Анын күчтүү мезгилинде Кытай мамлекет дагы жыл сайын салык төлөп турушкан жана үстүртүдө айтып кеткен нерселерди дагы бир жолу эскертип койгонго туура келип жатат. Кыргыздардын өздөрүнүн күчтөрүн ал убакта Жети сууну ээлеп алышкан. Карлуктар менен чиктер жана түрк урууларынын калдыктары менен уйгур кагандыгы элетмиш билгеге каршы күрөшүү үчүн бириктиришкен. 747 жана 759 жылдар болчу бул жылдар. Түрк бектеринин арасынан чыккынчылар чыгып, элетмиш билгеге эскертип коюшат. Ал чечкиндүү аракет кылып, союздаштарды жалгыздап талкалаган 758 жылы уйгурлар ортоңку Энисайдагы кыргыздардын өлкөсүн басып алышат. 795 жылы кыргыздар уйгур каганатына каршы көтөрүлүшкө чыккан, бирок жеңилип калышкан. Кыргыз ажолору өч алуу максатында 25 жыл бою өз күчтөрүн топтошкон. 9-кылымдын башында уйгур кагандыгы мурдагыдан бошоңдоп калган эле. Анда ич-ара чыр-чатактар күч алып, ички саясий абалдар начарлаган. Бул учурдан кыргыздар дароо пайдаланып, уйгурларга каршы согушууга даярдана баштаган. Кытай булактарынан төмөнкүлөрдү окууга болот. Кыргыз каганы өзүн ажо деп жарыялап, аялын ханыша деп жарыялаган. Бул кыргыздардын тарыхында 820 жылы болгон. Ошол мезгилде карлуктардын колдоосуна ээ болушкан. Кыргыздар өздөрүн уйгур кагандыгынан көз карансыз деп жарыялап, Борбордук Азия үстөмдүк кылууга умтула башташкан. Бул мезгилге чейин кыргыз кагандыгы узакка созулуучу согуштарга атайын даярдыктарды өтүшкөн. Аскердик, административдик системаны түзүшкөн. Ажо Сибир элдерине бир нече жолу жортул жасап, мамлекеттик чек арасын бир кыйла кеңейткен. Кайсы жерине келдик? Ошол мезгилде кыргыз ажосу уйгурлар менен каршылашкан арабтар, тибеттиктер, кытайлыктар жана Теңир тоолук карлук мамлекети менен дипломатиялык байланыштарды түзө алган. 820 жылы кыргыз ажосунун өзүн каган деп жарыялашы уйгур каганына согуш жарыялаганга барабар болгон. Уйгурлар кыргыз ажосуна кыр көрсөтүү максатында Энисайга аскерлерин жиберет. Бирок уйгур аскерлери жеңилип калышат. Согуш андан ары уланып 20 жылга созулат. Кыргыздар бул согушта басымдуулук кыла баштаган. Кыргыз ажосу уйгур каганына мындай деген кат жиберет. Сенин тагдырың бүттү. Мен жакында сенин алтын ордоңду аламын. Анын алдыңа атымды байлап өзүмдүн туумду илемин. Эгерде мени менен алышкың келсе дароо келгин. Эгерде алыша албасаң тезинен жогол. Деп ушундай сөздөрдү таштардан жазуу тибинде табышкан. Согуштагы жеңилүүлөр уйгур кагандыгынын ич-ара күрөштөрүн күчөткөн. 840 жылы кар калың жаап, мал кырылып, ачарчылык жана жугуштуу оорулар күчөгөн. Ушул жылы кыргыздардын ажосу уйгурлардын Борбор шаары Ордо-Балыкка 100 000 аскерин жиберип, уйгурлардын Борбор шаарын алган. Уйгур каганы Салглашта курман болгон. Уйгурлардын калганы Байкалдын ары жагында Чыгыш Түркстанга качып кетишип, өздөрүнүн жакшы жерлерин жана кен байлыктарын кыргыздарга калтырууга мажбур болгон. Энисайлык кыргыздар уйгурларды куугунтакта отурушуп, Чыгыш Түркстанга басып киришкен.
Кыргыздар уйгурлардын шаары Анси жана Бешбалык шаарларын алышып, андан ары Теңир Тоо жана Жети сууга чейин жеткен. Ошентип 9-кылымдын орто ченинде уйгур кагандыгынын ордуна улуу кыргыз державасы пайда болгон. Улуу кыргыз державасынын аймагы чыгышта Курыкандарга, Гулиганиге чейинки түштүктө Тибетке чейин, түштүк батышта Жети сууга чейин созулуп жаткан. Радловдун пикири боюнча кыргыздардын ханы 970-жылы гана Энисайдагы өзүнүн мурунку ордосуна кайтып келген. 924-жылы Кытайлардын Орхонго жортулуу жөнүндө баян кыргыздар 970-жылга чейин Монголияда же анын эч болбосо бир бөлүгүндө болушу жөнүндө күмөндөнүүгө мажбурлайт. Кытай жазма булактарына караганда кыргыз мамлекети дашилер ал убакта арабтарды атагандай тажиктер, туфандар, тибеттер жана гелолу карлуктар менен дайыма достук байланышта болгон. Кыргыздардын арабтар, тибеттер менен жана карлуктар менен достугу жөнүндө баяндаган кыргыздар ал түгөл державалык доорунда да Орто Азиянын батыш бөлүгүндө болуп жаткан согуштарга кийлишпегендиги жөнүндө корутунду чыгарууга мүмкүндүк берет. Белгилүү бир мезгилге чейин алардын душмандары уйгурлар гана болушу мүмкүн. Анткени алар 860-жыл менен 873-жылдын ортосундагы мезгилде азыркы Кытай Түркистандын Кара Ходжа, азыркы Турфандын жанындагы жана Бешбалык кытайча Бейтин, азыркы убактагы Гучендин жанындагы шаарлары менен кошо басып алган болчу. 9-кылымда жазган Гардизиден тышкары хижранын 372-жылы, башкача айтканда 982 же 983-жылы перс тилинде жазылган Дүйнөнүн чектери Худут ал-Халлам деген автору белгисиз эмгек кызык маалыматтарды берет. Кийинчерээк бул эмгек орус илимий адабиятында адетте Туманскийдин кол жазмасы деген ат менен белгилүү. Бул булакка караганда кыргыздар тугуздуктардын түндүк гана эмес, батыштагы коңшулары да болгон. Анын элесине кыргыздар башка Жети суулук эки элдин чигилдер жана тухсилердин кошуналары катары аталган. Чигилдер Ысык көлдүн түндүк жээгинде түргөчтөрдүн бир бөлүгүн түргөчтөрдүн башка канаты катары жогоруда аз эли аталып кетти. Тухсилер Чүй дарыясынын өрөөнүндө жашаган. Кыргыздар өздөрүнүн улуу державалык доорунда аймагын түштүк батыш жака кеңейткен. Муну Гардизинин жогоруда келтирилген сөзүнө караганда, тугузгыздардын аймагынан Энисайдагы кыргыз каганынын ордосуна чейинки жол Көк Мен тоолорун же Саян тоо кыркаларын түндүккө карай 7 күндүк жолду ээлеген. Арабтардын элестесүүсү боюнча кыргыздар ээлеген жер чыгыштан океанга чейин жеткен. Кыргыз падышасы Кыргыз хаканы Каган деп аталган. Алар жоокердиги менен айырмаланып, коңшулары менен согушуп, кастыкта болушкан. Алардын арабалары же кайыктары, койлору, уйлары жана жылкылары бар. Алар суу, жайыт, жакшы аба ырайын жана шалбаларды изилдеп көчүп жүрүшөт. Алар отко сыйынып, өлгөндөрдү өрттөшөт. Чатырларда жана кепелерде жашап, мергенчилик менен кесип кылышат. Алардан чыгышты карай кыргыздардан чыккан Фури деген эл бар. Алар башка кыргыздар менен аралашпайт. Алардын тилин башка кыргыздар түшүнбөйт. Кыргыз каганы жашаган шаар Кемиджет деп аталат. Кыргыздардын кагандыгында кыштак да, шаар да жок. Хакан жашаган жердегилерден башканын баары чатырларда жашайт. Кытайлар мындан тышкары өлүк өрттөлгөндөн кийин калган сөөктөрдү 1 жыл өткөндөн кийин жерге көмүшөт деп айтышат. Түрктөрдөн айырмаланып, кыргыздар адам өлгөндө бетин тытышпайт. Өлгөндөрдү өрттөө жөнүндө маалыматтарда
Гардизи кыргыздардын пикири боюнча от эң таза нерсе жана ар кандай ыпласты жок кылат деп кошумчалайт. Ошентип өлгөн адам ыпластан жана күнөөдөн от менен тазаланган. Башка кыргыздардан айырмаланып, фури эли өздөрүнүн өлгөн адамдарын тоого алып барышып, ал чиригенче дарактарга калтырып кетишет. Бирден бир кыргыз шаары же кыштагынын аты жөнүндө болбосо, бул аттын Кытай транскрипциясы Иакинфтин окуганы боюнча Медичи, Шоттун окуганы боюнча Медишита. 10-кылымдагы автор Абу Дулаф кыргыздардын турмушун бир кыйла жакшы сүрөттөйт. Бул баянда кыргыз жазмасы жөнүндө эске алынгандыгы кызык. Бул жөнүндө таанышууда да айтылган. Мында кыргыздардын жазмасы жана тили уйгурлардыкына абдан окшош деп белгиленген. Сөз ошол убакта уйгурлардын арасында таркай баштаган жана кийин монголдор кабыл алган алфавит жөнүндө эмес, андан байыркы жазуулар жөнүндө болуп жатат. Орхон жазууларын ачуунун аркасында аны окуу үчүн ачкыч табылган эле. Монголияда кыргыздардын үстөмдүгү кыска убакытка созулгандыгына карабастан, кыргыздар жөнүндө эскерүүлөр монголдордо ушул убакка чейин сакталып калган. Балким Монголияны монголдор ээлеп алганга чейин бул өлкөдө жашаган жана үстөмдүк кылган акыркы эл кыргыздар болгондугуна байланыштуу ушундай болушу ыктымал. Рамстед Селенга менен Орхондун ортосундагы ушундай кыргыз көрүстөндөрү жөнүндө эске салат. Мындагы эстеликтердеги жазуулардагы 8-кылымдагы уйгур кагандыгынын биринин падышачылыгы жөнүндө айтылган. Кыргыздар Монголияда үстөмдүк кылган акыркы түрк эли болгон. Ошентип түрктөрдүн жоктугунан монголдук тектеги элдер пайдаланып кеткен. Буга фури тили башка кыргыздар үчүн түшүнүксүз болгондугун Туманскийдин кол жазмасында сөздөр көрсөтүп турат. Ошол убакта атүгүл Энесайдын жогору жагындагы кыргыздардын түштүк жагындагы монгол тегиндеги ойрот эли жашаган. Алардын тили Чыңгыз хандын монголдорунун тилинен диалектикалык жагынан гана айырмаланган. Бул жерде эки тил, түрк жана монгол тилдери канчалык аралашып кеткендиги жөнүндө Рашид ад-Динин сөздөрүнөн көрүнүп турат. Мындай Энесайдын жогорку бөлүгүн түзгөн дарыялар 8 мөрөн, 8 дарыя деп аталат. Азыр бул жерде монголдордун катуу таасиринде болушса да, түрктөр жашап тургандыгы белгилүү. Кыргыз-Кытай мамилелери боюнча маалыматтарды бул жерден айта кетелик. Кытай ал кезде Таң империясы деп аталган. Кыргыздар 840-жылы уйгурлардын борборун алгандан кийин ал жерде уйгур каганынын кытайлык канышасы Тайхени колго түшүрүп, кошундардын коштоосу менен аны кайра Кытайга жөнөтүшкөн. Бул кошунга уйгурлардын Уге каганы кол салып, ал Ханышаны кайра туткунга түшүрүп алат. Ханыша уйгурлардын туткунунан 843 жылы бошотулган. Кытай императорлору адегенде жаңы туушкандарын өз тектеши катары эсептегиси келген. Анткени хуннулардын мезгилинде кыргыз элигинин башкаруучусу болгон Ли Лин чыккан Ли уурусунан Таң династиясынын өкүлдөрү дагы чыгышкан эле. Бирок император Сюань Цунда 847-жылдан 859-жылга чейинки убакытта Хагас тандардын тукуму менен теңелүүгө кудуретсиз чакан ууруу деген жыйынтык чыгарышкан. Уйгурларды жеңип чыккан хан 847-жылы эле, башкача айтканда, анын башка душманы Уге дүйнөдөн кайткан жылы өлгөн Таң Шуда анын эң жакын ордун басуучусунун аты жана титулу келтирилген. Бирок ал жөнүндө андан кийинки кыргыз хандары жөнүндө эч кандай маалыматтар айтылган эмес. Аскердик иш боюнча маалыматтар менен тааныштыралык. Ошол убакыттагы 8-кылымдын башына караганда бир кыйла көп материалдык жана адам ресурстарына ээ болгон көз каранды элдер өздөрүнүн аскерлерин кыргыз курамына кошууга милдеттүү болчу. Администрациянын жана аскер күчтөрүнүн башында Ажо турган.
Ага 3 бий жана аркыл баскычтагы чиновниктер 5 баш ийишип 6 бөлүккө бөлүшкөн. Туруктуу аскерлерден куралган атчандар гвардиясы болгон. 9-кылымда кыргыздар көз каранды урлардан түзгөн аскер күчтөрүн эсептегенде 100 000 аскери болгон. Эми акырында урматтуу телекөрүүчүлөр, кыргыз дөөлөтү боюнча термин бул кыргыз улуу кыргыз державасы деген түшүнүктүү илимге академик Бартальд өз аныктоосу менен кыргыздардын Борбордук Азиянын кеңири аймагын камтыган империялык мезгилине карата эң алгач колдонгон. Ал Энисай кыргыздарынын тарыхый өз изилдөөлөрүнүн негизинде 1927-жылы жазган «Кыргыздар тарыхый очерк» деген китебинде кеңири чагылдырылган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биз бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.